Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, биздин медицина кызматкерлердин атынан дагы бир маалыматка токтоло кетейин дедим элем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы күндөрү мына 4 күндөн бери, 5 күндөн бери социалдык тармактарда ушул хиджама методу пневмония, ооруканадан тышкары пневмонияны дарылоого бирден бир жакшы, керектүү, эффективдүү ыкмалардын бири деп ушундай маалымат тарап кетти, тарады. Ал жерде хиджама ыкмасы пневмонияны дарылайт деп айтпастан гана медициналык кызматкерлер дагы ошол ыкманы туура деп көрүп, ушул ыкманы колдоого өзүнүн макулдугун берип атат деген бир маалыматтар кетти. Бирок официалдуу түрдө Саламаттык сактоо министрлиги билдирип жатат. Бул хиджама ыкмасы эч кандай медициналык ыкма катары лицензияланган эмес. Эч кандай медициналык ыкма катары ошол пневмониядан болобу, ковидти дарылоодо болобу тастыкталган ыкмалардын катарына кирбейт. Бул ыкма клиникалык протоколдордо дагы бекитилген эмес. Ошондуктан хиджама ыкмасы менен келип дарылангыла, ошол хиджама ыкмасы бирине бир абдан эффективдүү дарылоо ыкмалардын бири деген ойлордон алыс болуп, андай дарылоо ыкмаларын жүргүзгөн адамдарга барбаңыздар. Муну дагы бир жолу суранып кетебиз. Анткени бул жерде өзүңүздөр билгендей COVID-19 болбосо оорудан тышкаркы пневмония гана эмес, вирустук гепатит, андан сырткары ВИЧ илдеттери ошол кан аркылуу таралышы, кан аркылуу жугулушу мүмкүн. Эгерде мына ал жерде ошол видео билдирүүлөрдө айтылып жатат. 5 күн, 7 күн, 8 күн барып жакшынакай болуп калып атат. Жок, ошондон температурасы түшүп калып атат деп. Адамдын организминде негизи ошол 5 күн, 7 күн, 8 күндөн кийин өзүнөн өзү адамдын иммунитети күрөшүп, ошол температура дагы түшүп баштайт. Ооба дагы бир кошулуп кете турчу нерсе, ошол видео кайрылуулардын аягында ошол жигиттер, ошол жарандар айтып атат. Сөзсүз түрдө чуркагыла, сөзсүз түрдө физикалык активдүүлүктү колдогула, көп суюктук ичкиле, витаминдерди кабыл алгыла деп. Мына ошол ыкмаларды туура деп айтсак болот. Дагы бир жолу айтып кетелик. Хиджама ыкмаларына колдонуу бул сиздердин ден соолугуңуздар үчүн өзүнүн бирден бир коопсуздандырууну туудурушу мүмкүн. Андан сырткары ар кандай кан аркылуу жугучу оорулар жугуп калып, алар өзүнүн белгилерин 1 күн эмес, 2 күн эмес, 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин мына өзүнүн белгилерин алдыга берип башташы мүмкүн. Ошондуктан мындай ыкмаларды Саламаттык сактоо министрлиги алыс болушуңарды чакырып кетет элек.